Бул жакшы экен, кичинеде кыялданган. Телефон жок болсо көбүрөөк эшикке чыгып ойномок болушуң керек. Азыркы сенин курагыңдагы балдар Программист болгусу келет. бул абдан актуалдуу. Эмгекчил болсоң, сенин балалыгың абдан жакшы өтөт. Мал кайтасак деле ошо мал кайтарып ойноп, ат минип. Мен ошо балалыкты сагынам. А сенде чектөөлөр барбы? Ызаланып, намыстанып кетем, мен ушунча даярдансам. Себеби сен алардын сыйына татыктуу болбой каласың да. Азыркы жаштардын кыргыз тилинде сүйлөшүү сизди канааттандырабы? Бир эле жаштар өздөрү күнөөлүү эмес. Орускачта окуйм да. Кыргыз тилинде гана сүйлөшүбүз керек. Дос сага эмне үчүн керек? Жардамчы болот деп ойлойм. Сиз мендей кичинекейиңизде кандай ойлорду ойлоп, алдыга кандай пландарды койчу элеңиз? Рахмат сурооңо. Мен кичинемде космонавт болом дегенмин. Өзүм деле жакшы түшүнбөйм космонавт ким экенин. Ана кыялданчумун албетте. Кыялданып ушу мен ушундай бир улуу математик болсом, керек болсо өзүмүн классташтарымды окутуп койсом, андан дагы өтүп керек болсо ага эжелериме дагы ушу сабак өтсөм деген кыялым бар болчу. Эми ал баланын кыялы экен да, бирок чынында эле кичинебизде бул жакшы экен. Кичинеде кыялданган, кандайдыр планды түзгөн жакшы нерсе окшойт. Мен мына математик болдум, физик, математик. Физика математика илимдеринин доктору болдум, профессор болдум. Азыркы сенин курагыңдагы балдар эмне жөнүндө ойлонот болду экен? Мага ошол кызык болуп жатат. Азыркы курактагы балдар азыр эмнегедир көбү программист болгусу келет, техникалар мынтип өнүгүп өсүп аткандан. Мен ойлойм, биринчи класстан баштап эле мындай кайсыга көбүрөөк кызыкса, ошол багытты мындай көрүп, курстарга барып, ошол жакта барып, анан келечектеги ошо кесибине жардам берет деп. Жакшы, абдан жакшы экен. Бул абдан актуалдуу. Эгерде сизге балалыкка кайтуу мүмкүнчүлүгү болсо, кайтат белеңиз, бирок эки жолу болмок. Бирөөсү интернеттен өнүккөн учуру, телефон оюндары, кыскасы биздикиндей окшогон балалыкка. Экинчиси болсо дал өзүңүздүкүндөй балалык. Кайсынысын тандайт элеңиз? Мен дал өзүмкүндөй эле балалыкты тандамакмын. Эмгекчил болсоң, сенин балалыгың абдан жакшы өтөт. Мен бир эпизод айтып берейин. Мен чоң атам ушу 1-класска барганда, эжелеп окуп калгандан баштап эле чоң атам мени ал кезде Манастын үчилтиги болот эле, Манас эмедеси чоң көк китеп. Ошону дөңгө алып чыгарып алып, аны окутат эле мени. Эми азыр айтсам боло эле, жанына баягы табылгы чыбыкты коюп коет элем мындай кылып. Анан баягы эжелеп окуйм да. Анан кээде баягы антип бузуп, антимиттеп койсом, эме чыбык менен үрүмө чык этип чаап коет эле. Мен ошо балалыкты сагынам. Себеби ошондо чоң атам мени китеп окуганга ынтызар кылган экен. Анан биздин рухий дөөлөтүбүз болгон Манасты ошо бала кезимен мага сиңирген экен да. Азыр ушул эки касиет, чоң атам берген касиет, дагы эле мени менен чогуу жүрөт да. Сен менин балалыгымда эч кандай интернети жок, кээде ток, кээде ачка, кийимдин түрү деле жок, жалаң эшикте чаң ызгытан ойногон учурга барат белең. Албетте бармакмын. Ал убакта телефон жок болсо көбүрөөк эшикке чыгып ойномок болушум керек. Балдар менен ойноп. Балдар менен, Тоого чыгып, мал кайтасак деле ошо мал кайтарып ойноп, ат минип, ошентип эле жыргап жүрмөк. Абдан сонун жооп болду. Жашооңузда чектөөлөр барбы? Болсо кандай чектөөлөр сизди кыжалат кылган? Бул эми чында философиялык суроо. Чектөөлөр болуш керек. Мисалы үчүн биздин чоң атабыз сууну булгаба, булактын көзүн булгаба, чоң кишинин астынан кыя өтпө, салам айт, баягындай ыйба кылып сыйлаган учурлар менен ошондой эмеде чоңойгонбуз да. Дагы бир мисал келтирейин өзүм балалык кезинде. Апам экөөбүз келе жатабыз. Апам анда бакан деп коет, эми силер билбей калдыңар. Чаканы эки баканга жыгачка илип алып, далысына коюп алып ташыйт элек сууну. Мен кичинекей чакага суу ташып көтөрүп келетим. Анан бир Айдөш деген абабыз ат менен өтүп калды биздин астыбыздан. Ошондо апам сууну жерге кое койбой, ушу көтөргөн боюнча, жолдо мындай кыя өткөн жок да. Аны көрүп, мен дагы көп нерселерди түшүндүм. Ушундай чектөөлөр болсо, бул баланын кийинки турмушуна абдан жакшы андай жолдорду көрсөтөт.
Ошон үчүн чектөө деген бул салыштырмалуу түшүнүк. Бирок коомдо болгондон кийин ошо коомдун мыйзамына туура келген ошо тартип менен жашашың керек да. А сенде чектөөлөр барбы? Чектөөлөр болгондо эми сиз айтып кеткендей эле ушундай эле чектөөлөр. Мектепте мындай катуу кыйкырып неметкенге болбойт. Бирок эми кээ бирки мугалимдер болот да. Мындай туура жооп бергин келип атса деле мынтип башкаларды угупчу. Ошондой чектөөлөр кээде өзүмө да. Ыза болосуңбу ошондо? Ызаланып, намыстанып кетем, мен ушунча даярдансам. Анан чектөөлөр үйдөн деле апамдар айткан чектөөлөр туура деп эле ойлойм. Ошо чектөөлөрдү кабыл алам. Мээнет жалпак дөөлөт тоголок болот деген макалдын маанисин мага түшүндүрүп бере аласызбы? Эмне үчүн мээнет жалпак деп айтат? Себеби көп эмгек кыласың сен. Көп эмгек кыласың. Анын кээде ишке ашып калат, кээде ишке ашпай калат. Анын баарына чыдамдуулук менен мамиле кылышың керек. Дөөлөт тоголок болот дегени чынында эле кандайдыр бир чоң мээнет менен кандайдыр бир нерсеге жетсең, сен аны кастарлап сактай билишиң керек да. Анан өзүңчө эле эгоист болуп алып эле мен мындай математиканы күчтүү билем, же болбосо мен тарыхты күчтүү билем деп бирөөгө деле кылычтарыңа жардам бербей, андай кылсаң сен ошол дөөлөттүң тоголок экенин колуңан чыгарып жибересиң да. Себеби сен алардын сыйына татыктуу болбой каласың да. Эми бул миңдеген мисалдарды келтирсе болот. Ошон үчүн мен сага кеңешим, аталык кеңешим, сен ушул макалды дайыма эстеп жүргүн да. Сенин оюң боюнча бакыт деген эмне? Бир күнгө максат коюп, ошол максатыңа жетип аткан күнүң бул бакыт деп ойлойм да. Дос сага эмне үчүн керек? Мисалы мен бирдекени ойлоп отсам, анан өзүм бир чечимге келе албай атсам, үйдөгүлөр менен анан досуман да бир сурап коем да, ошого. Анан дос деген бул бир жардамчы болот деп ойлойм, жашоодочу мындай. Билбейм, дос жокто өзүм зеригип, мектепке барганда мен мектептен бир досум бар болчу, ошол быйыл башка мектепке которулуп кетти. Өзүмө ушундай жакын дос кайра таба албай атам. Абдан жакшы жооп бердиң. Мен чынын айтсам досторум көп эмес. Мектепте бир досум бар. Анын аты Каныбек. Бардык сырды бөлүшкөн, жамандык болобу, жакшылык болобу бирдей мамиле кылган. Мен бүгүн министр болсом, досторум көбөйүп кетет. Эртең министрликтен түшүп калсам, бир эле ошо Каныбек досум калат жанымда. Ийгилик менен жетишпестик өзү эле ылгап коет. Кимдин ким экенин, кандай дос экенин. Мен досторумдун арасынан көп байкайм. Көпчүлүгү орус тилинде сүйлөшөт. Анан сизге суроо, азыркы жаштардын кыргыз тилинде сүйлөшүү сизди канааттандырабы? Канчалык деңгээлде? Бул сурооң дароо эле менин жүрөгүмө тийди да. Анткени мен бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын кыргыз тилге болгон мамилеси канааттандырбайт мени. Эми бул кырдаалдын ушундай болуп калганына бир эле жаштар өздөрү күнөөлүү эмес. Биз улуу муун күнөөлүүбүз биринчи кезекте. Анткени биринчиден ошол эгемендүүлүк алганда биз керектүү шартты түзүп бере алган жокпуз да. Бала бакчалардын санын көбөйтүп, мамлекет кыргыз тилиндеги айрыкча мектептерди, андан кийин ошол орус тилине болгон муктаждыкты алдыга чыгарып жибердик дагы. Анан кыргыз тилибиз анын аркасында калды. Бирок муну оңдоп кетүү биздин өзүбүздүн эле колубуздан келе турган иш. Биз аны жасабасак, анда бизди эч ким кечирбейт. Силер кечирбейсиңер, силердин балдарыңар кечирбейт. Ошон үчүн биздин кыргыз тилинде гана сүйлөшүбүз керек. Негизги түшүнүктөрдү айтышыбыз керек. Мен сага мына чоң атаң катары айтып коеюн. Биздин кыргыз тили абдан бай. Бирок көбүн биз унутуп, колдонбой калганбыз да. Биз ошолордун баардыгын азыр алып чыгып атабыз. Жөнөкөй бөбөктөргө мультфильмдерди көрсөтүшүбүз керек. Мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде азыр мына Козулар деген сериалдар тарта баштадык. Үйдө ата-энебиз менен кыргызча сүйлөшүшүбүз керек. Ооба, орус тилин билишибиз керек, англис тилин билишибиз керек, билишиңер керек. Алар силердин келечегиңерге пайда гана тийгизет. Канча көп тилди билсең, ошончо жакшы. Бирок сен өзүңүн эне тилиң, эне сүтүң менен келген кыргыз тилиңди билүү биринчи орунда экендигин сөзсүз эстеп жүрүшүң керек. Алихан, сен кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуп жатам деп ойлойсуңбу?
Досторуңдун арасынан канчалык деңгээлде кыргызча сүйлөйсүң? Досторумдун арасында эми классташтарым баары эле орус класста окуйм да. Ооба. Орус класста классташтарым көп эле орусча сүйлөйт. Бирок мен берки менин жакын досум башка мектепке өтүп кетти дебедимби? Ооба. Ал дагы орусча алышпалы болчу да, кичинекейинен бери кошуналары орустар болуп анан. Ал менен чогуу достошуп баштагандан баштап жарым орусча, жарым сөзү кыргызча боло баштады. Андан кийин мен мектептен деле, класстан деле кыргызча сүйлөй берем, бирок орус тил болгондо биздин мектепте программа негизи орусча да. Сабак болуп атканда орусча сүйлөйм, анан сабак болбой атканда жалаң кыргызча сүйлөйм, үйдөн да кыргызча сүйлөйм. Азамат, сен өзүң кыргыз тилин жакшы сүйлөйт экенсиң. Мен абдан кубанып отурам баягыдан бери. Мен сени ойлодум эле кыргыз мектепте окуйт окшойсуң деп. Мага кандай кеңеш берет элеңиз? Ошо мен башында айткандай максат койсоң, максатка жетүү үчүн кандай кыйын жолдор экендигин сезишиң керек. Ал өзү эле сездирип коет сени. А бирок сен эмгекчил болсоң, анын баардыгын ишке ашырасың. Өзүмчүл болушуң керек. Өзүңүн кызыкчылыгыңы коомдун кызыкчылыгынан жогору койбошуң керек да. Мен кыйынмын, мен эң акылдуумун десең эле бүттү, анда сен андан ары өнүкпөй каласың. Өркүндөй бериш керек. Менин кеңешим, аталык кеңешим ушул болот. Эми акыркы суроо экен, А сен мага кандай кеңеш бересиң, оğlum? Сону суроо. Кеңеш бергенде эми алдыда дагы биздин Кыргызстанга ушул тилди өнүктүргөнгө дагы салымыңызды кошо бериң. Ой, Азамат, рахмат. Ага, эми сиз менен эстеликке сүрөткөчү болсом болобу? Макул, кубануу менен макул болом. 1, 2, 3, сыр.